Рахмат, карындашыбызга бир кол чаап коюңуздар мынакей эми. Азыр мына эми улуу жолго элдин келечеги үчүн деп чыгып аткан мына ушул Бабановго жалпы Жумгал бир туугандар, Жумгал элинин атынан азыр бата беребиз. Ошо бата берердин алдында мен дагы ушу жердештеримдин алдында туруп, жантан бери мына Бабанов келгенче дагы бир топ сөздөр сүйлөштүк, бирок өзү келгенде мен жалпы элдин алдына айтып кое турган бир сөзүм бар. Мына менин кесиптешим Абдылда байкем ушу күнгө чейин колдоп келип, жакында башка жака өтө качты. Мен ошол кесиптешимдин атынан мына ушу Бабанов Өмүрбек Токтоовичтен кечирим сурайм. Себеби дегенде мен эми ойлонуп калдым, эмне себептен башка жака кетип калды деп. Мындайынан байкасам Жээнбековди күмөндөр байкем колдоп жүрүптүр. Анан кийин эле Абдылда колдоп жүрүп эле кийин шарт эле ошол өскө өтө качты. Неге өтө качты десем, көрсө пенсионерлер чогулуп аттыр. Алар багы көчүн улайт деп бири-биринин көчүн улап кетип атышыптыр да көз аркасынан. Анан эми мен ойлоп калдым эми. Келечекти. Мындайынан карап көргөндө, мына жерде аксакалдар отурушат го. Аксакал деген кары келсе ашка, жаш келсе ишке дейт. Аксакалдан эсе алып батасын берип, ал эми жаш колунан келип турган ушунча өзүнүн ийгиликке, азыркы өзүнүн состояниясына, байлыгына, баардык эмгегине, өзүнүн тажрыйбасына ушул жаш курагы менен жетип аткан жигит, демек Кудай Таала буга ырыскыны кенен берген, ошол ырыскыны эл менен бөлүшүп, дагы өзү кандай жашап атса ошондой жашатайын деп аракет кылып атат. Колдойбузбу бир туугандар? Рахмат. Бара берет азыр алаканды жаябыз эми.